Salam, менин атым Азизбек Озбеков. Өзүм 2016-жылы ЖРТдан 226 балл менен алтын сертификатка ээ болгонмун. Андан сырткары химия предмети боюнча ЖРТдан 200 эмес 142 балл алганмын. Жана республикалык олимпиадалардын жеңүүчүсү жана эл аралык олимпиадалардын катышуучусумун химия боюнча. Учурда Түштүк Кореянын Улсан улуттук университетинде 4-курста химия илими тармагы боюнча окуймун. Өзүм жөнүндө дагы бир аз айта кетейин. Мен химия илимин окуп атып, рак оорусу боюнча каршы күрөшүү лабораторияларында стажировкадан өттүм. Андан сырткары жаңы көмүртек материалдарын жасоо лабораторияларында стажировкадан өттүм. Жана менин шериктерим эмне жасашты? Менин шериктерим мен менен чогуу иштеген индустар, корейцтер, мен менен чогуу иштеген австралиялыктар, америкалыктар эмне жасашат? Экрандарды жасашат, жаңы телефондорго батарейкаларды жасашат, рак оорусуна дарылар жасашат. Ошолордун баарын көрүп туруп эмне болду? Мен алар менен акылыбыз бирдей экенин түшүндүм. Кыргыздар менен алардын айырмасы жок экенин түшүндүм. Бирок бизде эмне аксап атат? Бизде билим берүү деңгээли аксап атат. Бизде жакшы материалдар жок. Бизде жакшы үйрөткөн биздин региондорго билим жетишсиз экенин түшүндүм. Алардын башы мен билген нерселерди ошол изилдөөчүлөр кээ бирлери алар билет. Алар билбеген нерсени мен билем. Ошол сыяктуу биздин башыбыз бирдей экен. Эгер мен азыр видеону көрүп аткан адам ким болсо дагы, силерге биздин мисалы математиканы керектүү ЖРТ деңгээлин жакшы үйрөнүп алып, биздин химия курсу жакшы үйрөнүп алсаңар, силер мисалы барып туруп университетте окуп улантып кете аласыңар жана силер дагы ракка каршы дары таба аласыңар. Болгону инструмент керек. Аны биз оңой эле кылып алсак болот экен. Биз телефон жасай алат экенбиз. Бирок ошон үчүн биз болгону фундаменталдык билимди алышыбыз керек экен. Ошол маселени чечиш үчүн биз досторубуз менен биздин командада бүт дүйнөнүн алдыңкы университеттеринде окуган досторубуз бар. Кореянын КАИС Юнис университетинде жана Кыргызстандын алдыңкы университеттеринде окуган досторубуз бар. Ошолор менен чогуу биз Bilimot KG деген платформа түзүп ЖРТга даярдайын деп чечтик окуучуларды. Анткени бизде дагы Кыргызстан өнүгүш керек. Биздин мамлекетибизде дагы билим деңгээли көтөрүлүш керек. Биз ар жакта барып кара жумушчу болуп иштеп жүрбөй, биз жаңы нерселерди ойлоп табышыбыз керек. Ал кыйын эмес экен, аны көрдүк. Аны үчүн эмне кылыш керек экен? Аны үчүн кадамдын башында жакшы университет, жакшы жыйынтык ЖРТдан жакшы балл алышыбыз керек. Ошондуктан биз ЖРТны үйрөтүүнү эң туура көрдүк. Андыктан ЖРТ боюнча маалымат берейин. ЖРТнын тарыхын айтып кете турган болсом, ЖРТ бул алгачкы жолу 2002-жылы Кыргызстанда өткөрүлгөн. Ага чейин болсо кантип кабыл алчу? Коррупция деген Кыргызстандын мойнунан болчу. Сен Баткенден туруп Бишкекке барсаң, ар кимдин өзүнүн экзамени бар жана ал жакта коррупциялар баштан ашат болчу. Азыр Кыргызстан кайсы аймагында туруп тапшырасың дагы ошол балың менен ачыктан ачык өтөсүң. Демек эң сонун. ЖРТны ким түзөт? ЖРТны Сомо деген уюм бар. Ошолор түзөт. Булар каяктын жардамы менен түзүлгөн? Американын, биз жаман көргөн Американын USAID деген коом фонду бар. Ошолор каржылап алгачкы жолу ушинтип түзүлүп келет. Булар Сомо деген бул бизде ЖРТга багыт берүүчү уюм, тест түзүүчү уюм. Сомо эч качан курс өтпөйт. Курс өтсө бул адилетсиздик болот. Анткени курс өткөн адам чыныгы тестти түзө албайт. Анда өзүнүн окуучуларына үйрөткөн теманы берип коет. Демек эмне кылат? Сомо менен Кыргызстандагы эч бир курстун байланышы жок. Сомо менен Bilimot'тун эч кандай байланышы жок. Бирок биз Сомо менен байланышы жок экен дебей эмне кылдык? Сомону жана ЖРТны түп тамырынан бери изилдеп чыктык. Мен лабораторияларда колдонгон изилдөө методдорду үйрөнүп, ошону дагы бул жакта колдонуп атам десем эч жаңылышпаймын. Артымда көрүп турасыңар, толтура Сомонун китептери турат. Буларды бүт анализдеп чыктым. Кандай суроолор келет, кайсы темадан канча жолу келет, кайсы темадан бир жолу келет, кайсы тема кээде келет, кээде келбейт, бүт анализдеп чыктым. Химия боюнча, математика боюнча. Дагы улантып атабыз, анализдеп курстар жасаганды улантып атабыз. Эми карайлы. Өзүм SAT экзамен ЖРТ SAT-нен кандай болсо, мурда 2002-жылы SAT-де Американын ОРТ-сы SAT деген. Ошол жакта колонкалар бар болчу, окшоштуктар бар болчу. Биздин азыркы ЖРТнын форматы кандай болсо, алардын форматы ошондой болчу. Өзүм ал тестти тапшырганмын 2016-жылы. Жана азыр дагы ал тестти өзүм изилдеп улантып келатам. Ошолордун баарын бириктирип туруп, биз Bilimot KG сайтында математика боюнча, химия боюнча жана учурда биологиябыз кошулуп атат, бир бөлүмү кошулду, клетка деген. Аларды изилдеп, ошолордун баарын курска кошуп атабыз. 3 жылдан бери эмне үчүн ушул эле курсту коштуңар десеңер, биз үчүн сапат маанилүү. Биз бир жолу кошуп туруп, биз жакшы сапатта чыныгы ЖРТга жана окуучуга кызыктуу болгон форматта кошконго аракет кылабыз видеолорубузду. Ошондуктан биздин сабактар толтура чыгып кетпейт. Бирок учурда математика боюнча 100дөн ашуун видео сабак, андан сырткары 700ге жакын тест,
Андан сырткары 7 пробный тест, сынамык тест түзүлдү. Жана буга чейин чыныгы жыртыда келген суроолорду дагы окуучулардан топтоп биздин математика курсубуздун ичине киргиздик. Андан сырткары математиканы нөлдөн окуткан дагы бир видео курс жасадык. Ошонун баары биздин Bilimot KG сайтыбызда. Сайт башкалардан айырмаланып ыңгайлуу сайт. Мисалы кээде эмне болот, онлайн окусаңар тестин жазасыңар, жөнөтөсүңөр, жообун күтөсүңөр. Жок, бизде болсо эмне? Дароо сайтта автоматикалык түрдө басасың, белгилейсиң, чыгарылыш көрүнөт. Жообун туура ката экен көрүлөт жана чыгарылышын көрүү дегенди бассаң, кадам менен түшүндүрүп берет, кантип чыгарыш керек экенин. Бул мындай деп. Математика боюнча 90%дан ашык тесттерибиздин чыгарылыштары бар. Химия боюнча 100% суроолордун чыгарылыштары бар. Химия боюнча мисалы биздин курс СНГ деп коебуз. КМШ мамлекеттеринде биздин курстан жакшы онлайн курс эч жерде көргөн жокмун. 350гө жакын видео сабакты. Анын ичинде өзүмдүн Кореяда лабораторияларда рак оорусуна каршы күрөш лабораторияларындагы көмүртек табуу материалдарын табуу лабораториясындагы тажрыйбаларымдын баарын биздин курстардын ичине коштум. Жана курс жалпак тилде түшүндүрүлгөндүктөн биздин окуучулар абдан жакшы бала алышты былтыр десем жаңылышпайм. Бирок курсту алып коюп эле жогорку балл аласыңар деген нерсе жок. Биз сертификат беребиз. Эгер биздин курсту толук өтүп, анын артындагы тесттерин иштесеңер, силерге жыртыдан проходной балдан өтөсүңөр деген сертификат беребиз. Өтпөй калсаңар 20% акчаңарды кайтарып беребиз. Бирок төртөөнү тең сатып алып туруп, былтыр өтпөй калган окуучулар болду. Бирок эмне, төртөөнү сатып алган менен сен экзаменге жакшы даярданбасаң, биздин сертификатты албасаң, анда өтпөйсүң. Биздин сертификатты алган окуучулардын баары проходной балдан өтүштү. Демек, биздин сертификатты алыш үчүн дагы жакшы аракет кылсаңар болот. Курс химия курсу жалпы 4 бөлүмдөн турат. Ар бирини 10 күндө дагы, 7 күндө дагы бүтүргөн окуучулар бар. Аракет кылып окусаңар бүтүрөсүңөр. Эми дагы эмнеге кайтып келели? Биздин сайтта биология курсу клетка боюнча чыкты. Анан дагы башкаларын учурда жасап атабыз, бирок жыртыга чейин баарын чыгарып жетишебизби, гарантия бере албайбыз. Эми болсо математикадан сынамык тесттер деген тема. Негизи сынамык тест бул абдан маанилүү. Сапаттуу сынамык тест деген бул деп коет го, алтын булчу. Эмне? Мисалы мен математикадан 7 сынамык тест түзүп чыктым быйыл. Бул 7 сынамык тестте эмне бар? Чыныгы жыртыда мына чыныгы тест тапшырмалары деп турат. Чыныгы жыртыда кайсы темадан канча жолу келсе, бир гана будан эмес, сайтынан карап туруп, башка китептеринен карап туруп, бүт анализдеп чыгып, анан бөлчөктөр деген темадан мынча жолу келет экен, көптүктөр дегенде мынча жолу келет экен, геометриядан чыныгы тестте мынча жолу келет экен деген бүт аныктап туруп, анан мен сынамык тесттерди түздүм. Ошол сынамык тестти менин оюмча Кыргызстандагы эч бир организация мен жыртыны анализдеген жок. Мынчалык изилдеп чыккан жок. Анткени мен толтура сынамык тесттерден каталарды көрөм, кээ бир керексиз темаларды көрөмүн. Муну жок кылышыбыз керек. Биз сапаттуу даярданышыбыз керек. Биздин математика деген курсубуздун ичинде сынамык тесттерди курсту сатып алсаңар, ичинде 3 сынамык тест бар. Сынамык тесттин ар бир суроосун кантип чыгарыш боюнча видео сабактарыбыз бар. Андан сырткары биздин курсту сатып албай туруп, дагы өзүнчө сынамык тесттерди сатып алсаңар болот. Биздин 4 сынамык тестибизди өзүнчө дагы сатып ала аласыңар. Биздин сайтка киргиле. Сайтыбыз болсо Google'дан жазсаңар болот, Bilimot-KG деп жазгыла. Сайтка катталуу 100% бекер жана андагы баштапкы видеолор, пробный сабактар дагы 100% бекер. Анан жакса толук сатып аласыңар. Бардык кошумча суроолор болсо биздин Bilimot-KG Instagram баракчасына жазсаңар болот. Же болбосо биздин WhatsApp номерге 0776 98 12 00го WhatsApp Telegramдан жазсаңар болот. Жана дагы ар кандай жырты боюнча кеңештер болсо бизде бекер бүт материалдарды YouTubeга дагы чыгарабыз. Бирок биздин YouTube каналда жалпы видеолорубуздун 10%га 5%га жакын гана чыккан, ага дагы жетпегендей чыккан. Биздин бардык материалдарыбыз сайтта. Андыктан биздин сайтка сөзсүз киргиле. Жыртыда ийгилик каалаймын. Анда сайттан көрүшкөнчө.